Ар бир сабакты абайлап кармап, ар бир данын этияттап оруу күрүштүн даамына таасир этерин өзгөндүк дыйкандар жакшы билишет. Май айында бул жерлер тегизделип, атайын пал чийилет. Андан соң жер айдалып, үрөөн себилет. Күрүштү өстүрүүдө эң негизгиси бул суу. Ошондуктан күрүштү дарыя жана сайлардын боюнда өстүрүшөт. Рыспек Сакиев бүт өмүрүн күрүч өстүрүүгө арнаган 30 жылдан бери күрүштүн маңызына эмес, мүнөзүн билип, өз баласындай асырап, быйыл 50 сотых жерден 1,5 тоннадан 2 тоннага чейин күрүч алам деп ниеттенүүдө. Bir jumadan beri buyursa жақсы эле орулуп баштап атат. Түшүм buyursa жақсы быйыл. Мени 50 сотук эктик. Күрүч сууга түшкөндөн тарта 110-120 күндө жетилет. Андан соң шалысы орулуп, 10 күндөй жыйып, кызытып, ошондон кийин данын бөлүп алышат. Өзгөндүктөр күрүштүн 3 түрүнөн эгишет. Биринчиси бул Орозбай жана Муса, ошондой эле кара кылтырык деген. Мына ушул мен оруп жаткан шалы бул Орозбай деген күрүштүн сортунан болот. Акыркы жылдары Орозбай, Муса деген жаңы сортторун көбүрөөк эгип калышты. Себеби күрүштүн бул түрлөрүндө даны чоң келип, сатыкта өтүмдүү. Мисалдан кара кылтырык, кәзим, баягындай ак урук дегендер бар да. Олар өтө майда болуп калды. Мына жаңы уруктарды сорту мынандай даны чоң үчүн адамдар толко эл шуну сурап атат да. Адамдар ошон үчүн бардыгы шуну эгип атат. Мисалдан буну түшүмдүүлүгү ham жакшы. Анан бир жагы бар, эски өзүбүздү кара кылтырыктарды мисал мынандай пишкан болсо, олар жыгылып жатып калат да, мыналар жатпайт. Өзгөн районунда жыл өткөн сайын күрүч аянттары кыскарып баратат. Буга күрүштүн баасы арзан болуп, кеткен чыгымдын актабай калышы негизги себеп. Жылдан жылга бул шалы азайып кетет. Эл негеде эл күрүч актабай атат да. Азыр мына күрүчтөр арзан, анан жер алайын жерлер кымбат. Анан азыр мурункудай болбой калып, азыр мына шор деген бир неме түшүп атат азыр шалларга. Кесел тийип атат. Ошондон көп азыр экпе койду. Барган сайын азайып атат шалларчы. 100 сомдон кем сатпаса дыйкан, анан мисалдан каптап анан пайда калат да. Болбосо мисалдан мына жерде 100 сомдан тебелетет, 70-80 сомдан айдатат, оны мисалдан 20 сомдан баягындай удобрениялары бар, уругу бар, ошолор менен каптап келгенде эми кичине Кудай берсе анан пайда калат. Бүгүнкү күндө жайдары күрүштүн килограммы 100 сомдон 130 сомго чейин сатылып жатат. Дыйкандар дөң баада эң жакшы күрүштү 100 сомдун тегерегинде гана өткөрүшөт. Бийлик Кыргызстан Евразия экономикалык биримдигине кошулганда күрүч экспорту жанданат дээлген эле. Бирок сыртка чыгары дээрлик жолго коюлган жок. Дарика Медербек кызы, Нургазы Жалалидин уулу, жаңылыктар.